Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандарым. Кечээ силерге убада бергем. Эртең кызыктуу эфир болот. Эмне себептен биздин региондор өнүкпөй, мына 30 жыл болуп калды биздин мамлекетке. Баары эле сурамжылап эле, анан ошо жергиликтүү бийликке, аткаруу бийлигине деле келип, жергиликтүү депутат деле болгондордун баары чарчадык, койчу бир кандай бир саясаттын дагы түбүнө жете албай эле калп эле бир нерсе болот экен деген ойду угуп атам. Эмне себептен биз өнүгүүгө кадам таштай албай атканыбызды бүгүнкү видеодон айтып бергим келет. Негизи мындай нерсе бар экен да. Мамлекет калыптанып, мамлекет болдубу же болгон жокпу, анын салык чогулткан уюштуруучулугунан билсе болот деген нерсе бар экен да. Ошого карай турган болсок, биз мамлекет болуп калыптана элекпиз деп айтсак мен жаңылышпайм. Анткени себеби бүгүнкү күндө ошо салык чогултуу, салыкты жыйноо, ага көзөмөл салуу деген маселелерди как раз айтып кетебиз, киреше тармагын. Эмне себептен ошо жергиликтүү бийлик дагы чыныгый бийлик боло албай атканынын кесепети эмнеден экенин айтып бергим келет. Мынакей, эгер биз жалпы мамлекетибизде чогулган акчаны карай турган болсок, 31 шаар, анын ичине Ош, Бишкекти кошуп, 453 айыл өкмөтү, ушул бүт жергиликтүү муниципалитетте баарыбыз жашайбыз. Эч ким центрде деген жашабайт. Бишкек дагы бул муниципалитет. Ошолордун баарын кошкондо, жалпы Бишкекте 100 сом акчабыз бар болсо, ушу жалпы жергиликтүү бийликке 15 сому бөлүнөт. Эмне себептен жергиликтүү бийликте бир алгылыктуу да ишти жасай албайбыз, анткени ал 15%. Дүйнөлүк теориялык практикада айтылат, 30% болгондо гана 1/3 бөлүгү жергиликтүү бийлик жактан өткөндө гана ушул жерде баштап бул уже өнүгүү башталат экен да. Биз 30%га жетип алганда өнүгүүгө барат экенбиз. Бүгүн 14,8-ден 10, ушундай 15ке жакын. Өздүк акчасы, мына мен өзүм чогултуп алам деген акча 9%. Могу жерге кой, 9%. Калгандары өйдө жактан келген грант деп коюшат, бюджеттик грант деп. 6% бюджеттик грант болуп атып, өйдө жактан жардам келгенде дагы 15% акча жалпы жергиликтүү бийликке. Анан бул кандай акча деп силер түшүнүп алышыңар керек да, анткени себеби биз Кыргызстанда өзгөрүү болсун деп ойлойбуз да, эмнеге өзгөрүү келет, эмне үчүн жергиликтүү башкаруучу, реалдуу башкаруучу болуштун эмнеси керек. Мына карасаңыздар, мен силерге ушул негиздин ичинде түшүндүрүп берейин. Айыл өкмөттөргө, жергиликтүү бийликке экиле, мына могу өзүлөрү чогулткан 9% акча, бул эмнеден турган десе, экиле киреше булагы бар. Бирөөсү жер салык, бирөөсү мүлк салык. Ушул эки салыкты жергиликтүү бийлик, бул сенин акча чогулткан куралың болсун деп берип койгон. Бул эки салыктын аздыгы же туура эместигин мен азыр түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн, айыл өкмөттө жер бар. Канча, 1 гектар деп коелук. Ошол жерден баягы өзүнүн ставкасына көбөйтүп атат, мен ушул жерден ушунча сом алып чыгам деп туруп, мына бул жерде мынча сом чогулат. Айыл өкмөттө кандай бир мүлктөр бар. Ошол мүлктөрдөн мен мынча акча чогултам деп коет. Но бирок жылдан жылга жери өспөйт. Ставка өзгөрбөйт. Ошондо айыл өкмөт жакшы иштесе дагы, айыл өкмөт жаман иштесе дагы баягы эле акчаны чогултмай да. Ооба, жер салыгынын зональный деген коэффициенти бар. Ар бир жергиликтүү бийлик ошол ставканы кичине көбөйтүп же азайтып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Но ставка өзү аябай төмөн болгондуктан, ал зональный коэффициентти аябай көтөрсө дагы бизде эли кандай, эмнеге биз акча төлөшүбүз керек? Мына мен 500 сом төлөп атам, ушул жетет дейт да.
1 жылда 500 сом төлөп коюшуп мамлекетке. Анан мамлекеттен баягы эмне биздин жашообуз оңолбой атат дегенди талап кылганды биз жакшы көрөбүз. Но бирок 500 сом бул аябай аз акча. Тиги дагы 500 сом кошот, тиги дагы анан жалпысынан эгер биз чогултуп көрсөк, айылдан аябай эле кичинекей акча чогулат дагы, бирок айылдын чече турган көптөгөн маселелерин жада калса жана айылда иштеп аткан жумушчулардын да айлыгын жаппайт да. Башка ишти айтпай эле келе тиги светте оңдоп коебуз, жол освещенный болсун же өңгүлдөрдү грейдер менен түртүп коебуз, ал жөнүндө вообще маселе жок. Даже ошол айыл өкмөттө иштеп аткан жумушчулардын айлыктарына да жетпей калат экен. Себеби эки үстөгү кичинекей болгон, аз чогула турган, анан айыл өкмөт иштесе дагы көбөйбөгөн эки инструментти жергиликтүү бийликке берип койгон. Азыркы саясат боюнча акырындан кетип баратышат, но биз жанагы ажырата билип, бул конституцияда жазылганда жергиликтүү бийлик менен борбордогу бийликтин ортосундагы функционалдары четкий разграничение болуш керек дегенге карай турган болсок, анан дүйнөлүк практикада жергиликтүү бийлик кандай кирешелерге ээ болгон деп сурай турган болсок, бул жер салык менен мүлк салыктан сырткары киреше салык жана сатуудан салык жергиликтүү бийликке түшүш керек. Эмнеси менен бул жакшы? Мисалы үчүн бир эле мен айтып берейин. Буну Раматылык Табыл Эгембердиев телевизордон айтып атканда мен агайдын сөзүн угуп калгам. Ал бир мезгилде ошо Кытайга барып, шоро заводун салам деп анан айтып берип атканда, деп биз барганда эле дароо мамлекет муниципалдык кызматкерлерин бар чогулуп келди дейт. Анан айтты, генеральный соглашениени түзөбүз, если ошого макул болсоңор, заводуңарга чейин жол салып беребиз, суу киргизип беребиз, дагы эмнеси бар эле, жол салып беребиз, суу киргизип беребиз. Анан 3 жылга чейин ушул мекеме салыктардан бошотулат дегендей кылып айтыптыр да. Анан аябай сонун нерсе турбу, генеральный соглашениеңарда эмне деген талап бар десе, заводуңарды салып атканда 80% жумушчулар биздин жумушчу болсун. Завод салынып бүткөндөн кийин иштегендердин 80% биздин ошо муниципалитеттеги кишилер болсун. Анан заводду салып атканда дагы жанагы строй материалдарды дагы ушу биздин магазиндерден аласыңар деп айтып турду. Анан мейли, андан башка каяктан алмагалам, ушул жактан албаганда ушул жердеги кытайлыктарды иштетпегенде кимди иштетмейлим деп баягы келишим түзгөнгө туура келди депчи. Ошондо карасаңыздар кандай маселени Кытай чечет. Мисалы үчүн могул бир муниципалитет деп коеюн, ушул муниципалитетте 20 киши жумуш жок, 20 киши жүргөн. Мамлекет 20 кишиге жанагы жумушу жок жүргөн үчүн пособие төлөп аткан да. Анан Табыл Эгембердиев келди, булардын баарын жумушка алды деп коелук. Жумушка алды, ар бириниси уже айлык акы ала баштады. Айлык акыдан 10% киреше салык ошол жака түшөт. Бул муниципалитетке түшөт. Любой айлык акыдан. Бир четинен пособие бергенден токтотту, а айлык акысынан уже 10% бияка түшө баштайт. Экинчиден, заводду сала баштаганда канча бир магазиндерден строй материал ала баштады. Строй материал ала баштаганда сатуу көлөмдөрү өсө баштайт. Бул тиякта келишимде жазылат да, именно ушул муниципалитеттеги магазиндерден аласыңар деп. Булардын киреше сатуудан көлөмү көбөйгөн сайын сатуудан салык 1%, 2% болуп, ал дагы муниципалитетке түшө баштады. Жалпы 3 жылга силерге каникул беребиз, киреше салыгыңардан, то есть пайдада болгон салыгыңарды төлөбөй эле кое тургула дейт. Но бирок карасаңыздар, бул муниципалитет инвестор тартып келген үчүн, киреше салык, сатуудан салык буга түшкөн үчүн ар бир муниципалитет мага инвестор келип иштесе экен деп турат. Анткени жер, мүлк салыктан сырткары канчалык жакшы иштесе, ошончолук көбүрөөк кирешени да түшүрүп турат айлык акыдан. Ошончолук сатуудан салыктарды дагы көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондо башкаруучу кандай?
кирешени көбөйтүп алып, көбөйткөн кирешенин аркасынан жолумду жасайын, тигини жасайын, муну жасайын деп элдин алдында дагы жүрөгү анан мындай жүзү жарык болуп турат да. Биздикилер жер салыктары эң төмөн, аларды жакшы иштесе да, жаман иштесе да жер көбөйүп кетпейт. Дайым республиканский бюджеттен быйыл кирешени көбүрөөк берип турсаңар, анын баарын республикалык бюджет чечет. Кааласа 30% берет, кааласа 50 берет, кааласа 70 берет. Саясат өзгөрүп кетсе 100% тең өзүбүз алып коебуз дейт. Ошентип 80-90% биздин салыктарды ушул жактан жасап, ушундай бир күжүрүп жүрүп, эми салыктар асмандан түшпөйт да. Жанагы эле кишилер эле эң иштеген, эң жакшы чогулган салыктардын баары өйдө жакка кетет. Кошумча нарк салыгы, таможенный пошлина да нерселер. Эң аз чогулган салыктарды жергиликтүү бийликке берип коюп, бүгүн 80% ашык муниципалитеттердин баары өзлөрүнүн жандарын өзү бага албайт дегендей да. Бул кандай нерсеге окшош? Баягы ата эне менен баланын ортосундагы мамилеге окшош да. Балдардын бүт 80%, 85% айлыктардын баарын ата эне алып алып туруп, анан сен эмне бутуга турбай өнүкпөй атасың деп балдарга доомат кылгандай да. Ошон үчүн биз Кыргызстан биздин мамлекетибиз, келечегибиз бир. Эгер биз ар бир регион өзүнчө өнүгүп, кандай бир жакшы нерсеге кете турган болсок, анда ойлонушубуз керек. Биз күчтүү муниципалитеттердин аркасынан 453 айыл өкмөтүбүз күчтүү өзүнө тыккан болсо, 30 шаарыбыз өнүккөн шаар болсо, ошондо биз өнүккөн Кыргызстан болобуз. Эгер ошолордун 80% дагы мынчаны кошуп берип койчу, мынча дотация берип койчу деп Минфинден күндө акча сурап жүрө турган болсо, анда ал жердин аткаруу бийлиги деле эчтеке жыргатпайт. Депутаттар деле бир кыйраткан акчаны бөлүштүрүп, ушул көрсө биздин эме турбай деп дагы өздөрү да жыргап кетпейт, регионду дагы эч кандай жыргатпайт. Ар бир шайлоо болгон сайын ушинтип келип, мынакей биз силерге проект алып келдик, койка деген долбоорду алып келдик, тика деген долбоорду алып келдик, катарский фонд алып келдик деп чет өлкөдөн келген акчаларды өздөрүнүн кыйратып аткан ишиндей болуп депутаттар силерге жасаган жакшылыгыбыз деп коюп ушинтип отура беришет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө урматтуу кыргыз элим, эгер биз чыныгы өнүгүүнү каалай турган болсок, биз киреше булактары жергиликтүү бийликте 30%дан кем калбагандай инструменттерди беришибиз керек. Биз жөн акча беришибиз керек. Биз айтышыбыз керек, мынакей сага киреше салыгы, мынакей сага сатуудан салык. Бүттү. Ошол жердеги бизнесмендериңди көбөйтүп алгын дагы ошолордон түшкөн акчалардан өзүңдүн жашооңду оңдогун деп койсо, жергиликтүү бийлик ошол бизнесмендердин аркасынан менин бюджетим көбөйүп турбайбы деп мамилеси да оңолот, элдин да мамилеси оңолот. Канчалык көбүрөөк бизнесмендер көп болсо, ошончолук жумушка киргендер да көп болот экен. Айлыгыбыздан дагы киреше салыгын төлөй турбайлыкпы, жашообуз дагы ошол бизнесмендерден оңолот турбайбы деген туура түшүнүк келет да. Ошон үчүн баары биздин колубузда. Келгиле баарыбыз жапа тырмак болуп, туура реформаларды талап кылабыз. Чоң рахмат силерге.